Базарчылар эми бул ремонтторду кимдер кылып берет? Ош шаарындагы жаңы базарды суу каптады. Эми үйүнө барып алып, оюнду кечке ойнойбу? Жумуш убактысында оюн ойноп отурган кызматкер жумушунан бошотулду. Оштун көчөлөрүн Оштун мэри бутуна дагы өтүк кийбей кыдырды. Ошто аябай каттуу жаан болуп, Оштун көчөлөрүн сел каптады. Апасы менен эс алууга барган 42 жаштагы эркек киши сууга чөгүп кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ал ремонтту ким кылып берет башкадан кайра дагы. Суу кирип, Оштогу жаңы базарды суу каптады. Ош шаарында көчөлөрдү жана жаңы базардын аймагын суу каптады. 10-июлда тартылган видеолор менен жергиликтүү тургундар бөлүшүп жатышат. Азырынча тиешелүү мекемелер суу каптоо боюнча расмий маалымат берише элек. Мына архитектурага келсем, ойноо видеолору отурат. Анан кантип элдин ушу бүттү. Сокулук районунда. Жумуш учурунда оюн ойногон үчүн Сокулуктагы архитектура башкармалыгынын кызматкери иштен алынды. Сокулук районунун тургуну архитектура башкармалыгына кайрылганда, кызматкердин иш ордунда компьютерде ойноп отурганын видеого тартып социалдык тармактарга жарыялаган. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 43 беренесине ылайык мам курулуштун 2025 жылдын 8 июлундагы номер 138 буйругунун негизинде архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы шаар куруу жана архитектура департаменти Сокулук районунун шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын долбоорлоо бөлүмүнүн адисин кызматынан бошотту. Апасы менен эс алууга барган 42 жаштагы эркек киши сууга чөгүп кеткен. Бүгүн Бишкектеги Комсомол көлүндө 42 жаштагы эркек киши чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу көбөлөр социалдык тармактарда жазышууда. Маалыматка ылайык маркум көлгө карыган энеси менен чогуу келген. Окуядан кийин апасынын абалы кескин начарлап кеткен. Учурда ал медициналык жардамга муктаж экени айтылууда. Ички иштер органдары окуя боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Беле кетсек, бул көл жайында сууга түшүү үчүн ушул аптада гана расмий ачылган. Ош шаарында жаандан кийин көчөлөрдү суу каптады. Ош шаарында болгон өшөрлүү жаандан кийин кээ бир көчөлөрдү суу каптады. Бул тууралуу социалдык тармактарда видеолор тарады. Кадрларда көчөлөрдүн айрым жерлерин суу каптап, унаалар этияттык менен жүрүп жатканы көрүнөт. Азырынча кыйроолор же жабыркагандар тууралуу расмий маалымат жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Музыкальная школа горит. Только построили. Бишкекте музыкалык окуу жайынан өрт чыкты. Бишкек шаарынын 1-май районунда алдын ала маалымат боюнча бүгүн 10-июлда Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернаттын чатырынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө саат 11:14 Октябрь райондук номер 5 өрт куткаруу бөлүгүнөн 2 күчүрмөн эсеп, 1 автоушаты, 1-май райондук номер 4 өрт куткаруу бөлүгүнөн 1 күчүрмөн эсеп, 1-май райондук номер 8 аскерлештирилген өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 1 күчүрмөн эсеп жана штаб тартылып, жалпы 4 күчүрмөн эсеп жеринде иш алып барууда. Ташиев Бишкектен келген жетекчилерге чай коюп, мейманканасын төлөп бербегиле. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев Оштогу жергиликтүү бийлик менен болгон жыйынында билдирди. Бишкектен келген жетекчилерге кой, жылкы издеп жүргөнүңөрдү көрсөм капа болбогула, эскертип жатам. Ошондой болуп кала турган болсо, бизге билдирип койгула, деди ал. Урматтуу президентибиз
жогорку соттун төрагасы Медер Сатиевке ушул боюнча сөгүш берди. Менин көзүмчө айт, Медерди, сен ошол жака барганда, Ошко барганда өзүңдүн тамагың өзүңө төлөп койбойсуң. Же жаныңдагы помощнигиңе тыйынтыпырды берип сен төлөп кой дебейсиңби? Тияка барат экен, сага коюн соёт экен, бияка барат экен, жылкыны соёт экен. Тиги гостиницага жатпайм дейт экенсиң, бул гостиницага жатам дейт экенсиң. Бул эмне деген акмакчылык деп президентибиз айтканы мен көп болдум ошол жердечи. Уктуңарбы? Эч кандай Бишкектен келген жетекчилерге, башкаларга баягы гостиницаларды издеп, тамак ашын издеп, коюн жылкысын сойгонуңарды биле турган болсо, капа болосуңар айтып берем. Предупреждаю сени. Мышкер Канат Келдибеков адамга сыноо берилет экен. Азыр сыноодон өтүп жатам. Буга чейин социалдык тармактарда Мышкер Канат Келдибеков жардамга муктаж деген видеолорду көрсөңүз керек. Биз анын акыркы учурдагы абалын билип кайттык. Мени 2-3 күн ооруканада байлап коюшту. Мендей болуп оорубагыла. Мындай орунду эч кимге каалабайм. Азыр жашоо менен күрөшүп жатам дейт ал. Адамга сыноо берилет экен. Азыр ошол сыноодон өтүп жатам. Ооруканага жатып чыктым. Ал жака эч кимди киргизбейт экен. Байлап коюшту. Мен баарын түшүндүм. Болду чечкиле дедим. Дарыланып, жакшы болуп калдым. Дагы дарыланам. Ушул менен жакшы болуп кетейин. Жашоо менен күрөшүп жатам деди ал. Камчыбек Ташиев Ошто Марипов Нарматова кадр саясатына кийлигишкенин белгиледи. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин айрым депутаттары Ошто кадр саясатына кийлигишип жатканын билдирди. Анын айтымына караганда айрым депутаттар бул кызматкерди алып кой, меникин коюп бер деген талаптарды коюуда. Бул көрүнүштөрдү токтотуш керек. Ташиев акимдерге жана мэрлерге кайрылып, мындай кийлигишүүгө жол бербөөгө чакырды. Кадр саясаты силердин ишиңерге депутаттар келип шарт койсо, макул боло бербегиле. Кимди дайындайсыңар өзүңөр чечкиле. Андай бардакка жол берилбейт, деди Ташиев. Ал бир нече депутаттардын атын атап, кайсыл аймактарда кайсыл кызматтарга кийлигишкенин белгиледи. Надира Нарматова Ноокаттагы билим берүү башчысына дайыма кийлигишет. Бакытбек Марипов рейстин жетекчилигине кийлигишет. Улан Примов Чоңалайда кадр маселесине кийлигишкен. Данияр Төлөнов Кара Суу мэриясына кадр дайындоого аракет кылган. Улукбек Ормонов өзгөндө айыл башчысын дайындаган. Талайбек Сарыбашев алайда кадр маселесине аралашкан. Мамлекетте тартип болушу керек. Кызматкерлерди жетекчилер өздөрү коюп, жоопкерчиликти өздөрү алышы зарыл. Депутаттар кийлигишпеши керек деп белгиледи Ташиев. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.